Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Sözümdü ырайымдуу, берекер, улуу жараткандын атына мактоолорду айтуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды жолдойм. Урматтуу биздин мекендештер, урматтуу жалпы катталуучулар жана калайык калк. Сиздер менен Бакыт Ордосу үй бүлөлүк академиясынын алдындагы чай үстүндөгү программадан жаңыдан көрүшүп, жаңыдан амандашып, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Урматтуу көрөрман, урматтуу мекендеш. Сиз бул берүүнү аягына чейин көрүшүңүз керек. Бул берүү өтө кызык. Бул берүү биз үчүн жаңы ачылыш дагы болушу мүмкүн. Таң калбаңыздар, бул берилүү биздин эң алгачкы жолу идея катары көтөрүп аткан бул динибиздеги болгон поэзиянын орду. Диндеги болгон диндеги болгон адаби көркөм чыгармачылыкка орун барбы деген сөзүн тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Албетте, биздин бүгүнкү берүүбүзгө чакырган коногубуз бар. Мен сиздерди анда конок менен тааныштырып өтүүгө уруксат этсеңиздер. Биздин бүгүнкү коногубуз жаш акын, өзүнүн орошон ою менен, өзүнүн курч калеми менен жаңыдан элге таанылып келе жаткан өспүрүм акын, чыгармачыл жигитибиз Камбаралы Оркашев. Камбаралы мырза, кош келипсиз. Жалпы эл менен саламдашып алсаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, телегөрүүчүлөр, урматтуу аким устаз, ушул Бакыт Ордо үй бүлөлүк академиясына чакырганыңызга чоң ыраазычылыгымды билгизем. Жараткан Аллах сиздердин кылып аткан, ушул эл үчүн кылып аткан эмгектериңизге береке берсин, жакшы майнап чыгарсын ошол нерседен. Аллахым өзү ошол кызматыңыздарды ыраазылыгы үчүн кабыл кылган болсун. Рахмат. Ооба, ушу сиз жаш акын дедиңиз, өспүрүм акын дедиңиз, бирок ушул жашта дагы жаш акын, өспүрүм акын кошпой турат деп элдер түшүнбөй калышы мүмкүн. Анткени себеби бир 2 жыл болду ыр баштаганыма. Аллах субханаху ва таала мага ошондой бир ыкк берди, ошондой бир талант десем болот, талант берди. Ал деген Аллах кааласа ушундай нерсе экен, капыстан келди. Ушу эми мурда дагы ушундай бир дин үчүн, ислам үчүн, элдин көйгөйү үчүн жүрөгүмдө камдарым бар эле. Айтайын деп кара сөз менен айта албаган. Балким ошол нерсе жүрөгүмөн Аллах субханаху ва таала ушундай чыгарды да. Ошон үчүн ушу 2 жыл болгондугу үчүн сиз жаш акын деп атканыңыз үчүн айтып атам ушу нерсе. Мен сиздин Камбаралы мырза, сиздин ушул чыгармачылыкка келгендеги өмүрүңүздү айтып атам. Бирок сизди элдер көргөндө эле айтат, бул киши жаш эмес го деп. Чындап эле келген учурда урматтуу биздин көрөрмандар, урматтуу биздин мекендештер, Камбаралы мырзанын жазып келген ырларын биз соц тармактардан жана ар кандай эл жыйналган жерлерден угуп калып, кызыгып гана бул кишини биз эмне кылдык, чакырып келдик. Мен ойлойм, бул бизге болгон чоң ачылыш болот. Бул келечекте бизге дагы турмуш көрсөтөт. Бул акыныбыздын колунан жазып, колунан бүтүп аткан ырлар элибиз үчүн канчалык пайдалуу экендигин, элибиз үчүн канчалык орундуу экендигин убакыт дагы далилдеп көрсөтөт деген ишеничтемин. Камбаралы мырза, сиздин мына ушул шыкка кадам коюуңузга болгон бир себептер менен кошо, мына ушул өзү адабият чөйрөсүнүн маани маңызына бир аз токтолуп, жеке оюңузду айтып өтсөңүз. Мендеги негизги ой эле диндеги баалуулук менен бул адаби баалуулуктардын экөөнүн ортосундагы бир айырмачылыкта мен ички дүйнөмдө ушундай бир каршылыктар бар да. Карама-каршылык пайда болуп каршылыктар бар. Динибиз адамдардагы кайсы сыпатты, кайсыл нерсени, кайсыл баалуулуктарды ушундай чыныгы баалуулук деп билет. Адабият ошол нерсени канчалык деңгээлде
туура көрөт жана ал нерсеге каршы мына ушул деги эле адабий чөйрөдөгү адамдар диний баалуулуктар менен, диний түшүнүктөр менен адабий түшүнүктөрдүн ортосунда бир аз мындай бир айырмачылыктар бар. Пикир келишпестүүлүктөр бар да. Келишпестик бар деп десек да болот. Чындыгында адамдарга бул адабият кандай деңгээлде пайдасы бар? Тарбиялык мааниде. Жалпы адамзатка адабияттын канчалык ушундай бир таасири бар алардын адеп ахлагынын өсүшүнө. Мына мисалы айталык, ата бабаларыбыздын учурунда азыркындай калемгерлер жок эле, азыркындай том адабий чыгармалар жок эле. Бирок ата бабаларыбыздын адеп ахлагы азыркы адамдарга караганда алда канча бийик эле го. Азыр ушунчалык көбөйдү. Азыр залкардан көп нерсе жок, ырдан көп нерсе жок, акындан көп нерсе жок. Аларды ушундай мактайбыз, кокуй жан дүйнөсү баландай казандай. Бирок башка адамдарга ошонун таасири тийип атабы? Эмне үчүн ушунчалык бизде мындайча айтканда ээн баш, ээн ооз, ээн чоку баягындай бир же күйөөгө баш ийбеген, же Кудайдан коркпогон, же башчыга баш ийбегендер көбөйүп кетти. Түнү таң аткыча талашсаң саясаттан таң аткыча талашып өзүнүкүн бербеген ушундай бир макоолор чыкты. Кымарал мырза, ушул жерде сиз мага ачылыш жасап атасыз. Билесизби эмнеге деген? Анда биз адабият деген сөздүн өзүнө аныктама берип алышыбыз керек экен. Мен араб тилчимин. Араб тилчи катары адабият, маданият, китеп, калем деген сымал сөздөр, пекир, мектеп деген сымал сөздөр бар. Араб тилинен биз төл сөз катары кабыл алып, аны колдонуп келебиз. Бирок ал нерсени төл сөз катары колдонгон мезгилде анын түпкү маңызына анчалык деле маани бере бербейбиз. Адабият сөзү бул түздөн түз араб сөзүнөн алынган сөз дагы арабтар деле адабиятты адабият деп колдонот. Бирок адабият деген сөз жөн гана адабий көркөм сөздүн жыйнагы эмес, ал керек болсо адамдар үчүн адептин дагы зарылчылыгын туюнткан бир чоң маанини ичинде көтөрүп жүрөт да. Сиз ушул нерсени ачкыңыз келип атат. Ушул нерсени мага ачылыш катары көрсөтүп атасыз. Мен ойлойм биздин көрөрмандарга дагы ушул нерсе ачылыш болуш керек. Себеби дегенде адабият бул энооздуктун, же болбосо чексиздиктин, уятсыздыктын орду эмес. Тескерисинче бул адабиятта, кыргыз тилинде адабият бул өзүнүн ичинде коомдун турмуштук абалын, чөйрөнүн өзгөрүүсүн ичинде ташып жүргөн эмне бул чоң күч. Анда сиз айтып аткан маселеде бир жан бар экен. Дагы эми Аким устаз мындай да, мен мына ушул адабияттын, поэманын, поэзиянын, лириканын адамдардын ахлагын көтөрүүгө канчалык деңгээлде таасири бар. Диндин таасири канчалык деңгээлде? Мына ушул жөнүндө айткым келет да. Эмне үчүн динге биз сыртыбызды салабыз? Эмне үчүн динге сыртыбызды салабыз? Чем мына ол адабиятка чалык эмес. Эми адабият ооба жакшылыкка ушундай бир чакырган, жакшы каарман жазып, аны деген ошондой бир адамдарга көрсөтүп, бар тарбиялык жагы. Бирок ошол нерсени окуп, убагында рахат алып ошодон руху, андан кийин ал нерседен эч нерсе окубагандай эле жашап калып атышат да адамдарчы. Ал эми пайгамбардын сүннөтү тескерисинче ошондон таасир алып жаман жолго баскандар дагы көп да. Ошодон таасир алып жаман жолго да баскан көп. Бирок мен айтканым эми жакшы чыгарма жазылган болсо. Жакшы жагын алып. Анан эми аны иргеп неметиш дагы бар. Бир маселе. Эми ушунча миллиардтаган адамдардын жүрөгүнө ушундай бир от жандырган пайгамбардын хадистери, бир сүйлөм, эки сүйлөм. Адамдарды ушундай уунап жаткан жеринен күйүнүп кагынып, атка минип, аттан машинага минип туруп кеткен далай ушундай бир мисалдар толтура. Толуп тура. Үй бүлөсүнө күн көрсөтпөй уруш жаңжал кылып жүргөн эркек ушул Аллахтын китебинен кабар алып, пайгамбардын ушу хадистеринен сабак алып жүрүп оңолгондор. Толуп тура. Ал эми адабияттан ошондой нерселерди билбедим мен ончолук, же бирөөнү уга элекмин, бир попорозун таштап туруп паланчаны ушундай бир окуп алып, тигинин чыгармасын окуп алып, бирок тигинин чыгармасы эмне?
ушундай Европада дүйнөдө ушундай дүңгүрүп атат окуй дейт. Эми адамдарга канчалык деңгээлде пайдасы бар ошонун? Чындап эле маңызы орун таптыбы? Чындап эле адабияттын ошол динден дагы бийик көтөрө турганчалык эмеси барбы? Кажети бар беле деген. Камарал мырза, ушул жерде бир токтолчу маселе бар. Биз албетте дин менен поэзияны салыштыра албайбыз, себеби дегенде дин баары өрөйдө. Себеби дегенде диндин өзүнүн өзөгүн түзгөн Курандын өзүнүн жазылуу ыргагы, поэзиялык ыргакта жазылган. Сиздеги өнөрдү мен сиздеги болгон шыкты поэзиялык жанрда көрөм да. Сиз кара сөз менен жазбайсыз. Бул эми кара сөз менен жазылган адабият бул аңгеме, жомок, айталык повесть, анан роман болуп кетет. Ыр жүзүндө жазылган жанр булар поэзия, анан не поэма, ушундай болуп кетет. Эми караңыз. Ушул поэзияга келген учурда көпчүлүк биздин диндар чөйрө булар эмне деген сөз кылып атат деп таң калбасын дегим бар да, себеби дегенде Куран өзү ошондой жанрда жазылган. Буга дүйнө эли таң калып келет бүгүнкү күнгө чейин. Экинчиден, пайгамбарыбыздын дагы сизге окшогон жанында аны пайгамбарыбызды колдогон, пайгамбарыбызды кубаттаган акын, поэзия жагында күчтүү жардамдаш, санаалаш адамдары болгон. Алардын бири Хасан ибн Сабит болгон. Экинчиси Абдулла ибн Раваха болгон. Үчүнчүсү Каб ибн Малик деген болгон. Буларды эмне үчүн пайгамбарыбыз жанына алып келген десек, арабтар дагы кыргыздар да эле эл болгон да. Кыргызга окшогон эле карапайым, көчмөн, копол, оройраак, анча-мынча адамды сөзгө жыккан, анча-мынча адам менен сөзгө таймашка чакырып, аларды сөз менен багындырган эл келет. Ошондон учурунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкатты алып келген учурда дагы Курайштын капырлары пайгамбарыбызды тааныбайсыз деген учурда мооларды сөзгө жыгытып багынткыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Жана сизге окшогон акындарды эмне кылган? Жанына алган. Туура айтасыз. Аким устаз, мен ушул нерсеге токтолгум келет. Чындыгында ыр жазба дегим жок меничи. Адабиятты жазба дегим жок, андай жок. Эми максат ушундай бир дин баалуулуктарын дагы мындай бир поэзиялаштырып, ошону элге жеткирүү максатында. Значит, жалпы баалуулуктарды жеткирүүдө туура поэзиялык мындайча айтканда норманы сактасак. Ошолордун катарында мисалы биздин жоон топ коомубуздагы жоолук жандарга арналган Орон кызым деген ырым бар. Ушунча жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жүргөн О даватчым деген ырым бар. Дагы ушундай. Эми баягы исламий нерсени көбүрөөк мындай бир көтөрүп жазган ырларым бар. Мен ушул темага көбүрөөк кайрылганымдын себеби дагы ушул болду. Ушул негизги себебим дагы ушул темаларда. Камарал мырза, мен сиздин ырларыңыздан эмнени байкаган билесизби? Сиздин ырларыңыз биздин мурда таза доордо, сергек учурда атагы чыккан Молдо Кылычтын, Молдо Нияздын, Калыгул атабыздын жазган ырлары жыттанат да сиздин ырларыңыз. Мына ушул жагына келген учурда сиз башка акындарга окшоп мындай бир ушундай ырларым менен атак даңкка жетсем, же эл мени таанып калса деген ой максатыңыз жокпу? Жок, чындыгында андай ой максатым жок. Эгер ондой ой максатым болсо, китебимди качан эле чыгарып, азыр бир китептелик немем бар, ырларым бар. Анан тааныш билиш деген чындыгында азыр бар. Кайсыл агартуу, тиги бу жагына. Ошентип аракет кылмакмын да. Ошол чынында ушул атак даңк үчүн жазылган бир ырым бар. Ошол жөнүндө окуп берсем эгер туура болсо. Абдан жакшы болот эле. Ушул акындыктан атак алсам, ала турган болсом, ошол ырымды айтат элем да. Жок, мен андай болгон жок да. Атым калсын дегим жок деген ыр. Акын болуп түбөлүк, атым калсын дегим жок. Акын өлүп келди деп акыретте жеңил жок. Артык сынган көптөрдөн анчалык деле кемим жок. Аллага жаксам деп жүрөм, андан башка кебим жок. Жаралган күндөн изели, жасалмага эбим жок. Жанын жанга тең эмес жакшылардан кемим жок. Жакшы палан деп койсо, жактырып кетчү сезим жок. Жакшылар булар момундар,
жарсалар башка кебим жок. Мактаса кээде бирөөлөр, мардаяр менде сезим жок. Ман чыркап кетчү мактоого малакосос кезим жок. Мыкчыя басып дүйнөдө мыкты сынаар эбим жок. Мыктылар булар момундар, мындан башка кебим жок. Бул жерде Алла разы болсун сизден чындап эле бул чыгармачылык тарапка чөйрөгө кирүүдө сиздеги болгон чыныгы ниетиңизди ачып көрсөтүпсүз. Чындап эле сиз ыр жазууда же болбосо элге балдык таркатууда эч кандай бир дүнүйөлүк же мансаптык же атак даңктык эч нерсени ниет кылбагандыгыңыз көрүнүп турат. Эми бул жерде кечиресиз. Пайгамбарыбыздын бир хадисин айтып кетким келет ушул жердечи. Пайгамбарыбыз сахабалары менен мешиттин жанында отурса, тетигинде жерден бир алибеттүү, жакшы кийинген бир киши өтүп калат. Сахабалардан пайгамбар сурайт, тетиги бул ким болду депчи. Сахабалар айтат, бул киши ушундай айылыбыздагы кадыр барктуу, даражалуу, бирөөлөргө барып немесин жуучулугун кылса, жуучулугу кабыл кылынган ушундай адам дейт да. Андан бир аздан кийин аркасынан бир жок баягындай эмес, кийими карапайым жөнөкөй, жупуну, өзү арык дагы бир адам өтүп калды дейт да. Пайгамбар тиги киши жөнүндө да сурады дейт. Пайгамбар сураганда сахабалар аны жок, бунун эч бир кадыры жок адамдардын арасында. Жуучулугу өтпөгөн ушундай бир адам деди дейт да. Пайгамбар алейхиссалам айтты дейт, жанагы биринчи кеткен адамдан бул дүйнө толтура болсо дагы жанагы жалгыз кишиге арзыбайт деди да. Караңызчы. Аллах Тааланын алдында дейт. Биз бул дүйнөдө пенделер мактай беребиз. Адамдарды мактай беребиз. Биз билбейбиз анын акыретте Аллах ошону мактайбы экен. Анын абалы кандай болот? Кандай болорун? Мен ушул бир сөздү айткым келет. Элибиз көр эле бирөөнү ээрчип кете бербесин да. Баягында бир сокур ээрчиме деген бар. Кумир тутуп алат. Адабияттык чөйрөдө же болбосо көркөм өнөрдү колдонууда дагы ээрчимелик бар турбайбы анда? Бардык ошол саясий ээрчиме, тияк ээрчиме, өздөрүнө ушундай бир кумир тутуу сыяктуу адабиятта дагы. Мына ушул нерсе өзү биздин чоң бир армия адамдарыбыз бар. Ошону акыретте кандай болор экен деген суроону коюшубуз керек да. Канчалык деңгээлде ошол адамдын бул дүйнөдө Алланын өкүмү менен пайгамбардын сүннөтүндө жашап өттү экен. Маселе мына ушунда. Камарал мырза, жанагы ачылышыңызга болгон менин кайра эле бир тактап өткүм келип атат да. Көрсө, адабият өзү ар бир киши жашайт турбайбы? Туурабы? Ооба. Ар бир киши адабияттан, ырдан, айталык көркөм өнөрдөн өзүнүн жашоосуна бир кичинекей үлүш алып таасирленет экен. Ошондуктан адабиятчылар айтат, бул адамдарды тарбиялап, житкирип, бышырган нерсе адабият деп айтышат да. Көрсө, бул адабияттагы өз мезгилинде, өз доорунда кадимкидей айландагы коомдогу адамдарды бир катар өз нугуна салат экен. Сиздин айтканыңыздан мен түшүнүп атам, анда бүгүнкү күндөгү адабиятка биз бир жолу назар салууга муктаж экенбиз. Туурабы? Андыктан сиздин жазылып келген ырларыңызга мен жалпы көрөрмандарды чакыруу менен биздин каналга катталуу менен бирге аны башка бирөөлөр менен бөлүшүү менен кошо эле өзүңүздүн ой пикир сунушуңузду керек болсо сыныңызды дагы жазып өткөзүштү биз суранат элек. Урматтуу Камарал мырза, сиздин бул ыр чөйрөсүнө же болбосо поэзия чөйрөсүнө мындайча айтканда кошулууга болгон далалатыңыздын келечегин кантип сиз элестетет элеңиз? Мен чындыгында келечекте иншалла ушул бир эч кандай бир топторго кошулбасам, өзүмүн Кудай Таалага болгон, исламга болгон таза ушундай акыйкатты элге айта алсам, ырым менен айта алсам, бактылуу болот элем да. Себеп дегенде элибиз ушунчалык сөз баккан, сөздү кадырлаган адамдар, бир ыр жазсаң сөзсүз аны окушат адамдарчы. Мен ушунчалык деңгээлде таң калдым, ыраазы болдум биздин кыргызгачы. Ушу
сабакты кандай билчү эле, мурда кандай эле, жок, сөзсүз ыр окуйт экен бизде кыргызча. Мектепте 2 алсаң 2 алсаң дагы, бирок ырды окуйт. Чалат сен ыр жазасың го деп. Мындан биз тыянак чыгарсак болобу? Камбарал мырза, сиздин келечектеги максатыңыз ушул чыгармачылык жолдо. Эртеңки күнү сиздин бир ошол 2 сап жазган ырыңыздын аркасынан дагы кайсы бирөөнүн адеби оңдолуп калса, 2 сап ырыңыз менен аша бирөөнүн ахлагы оңдолуп калса, кайсы бирөөнүн мамилеси оңдолуп калса, кайсы бирөөнүн жашоого болгон көз карашы түздөлүп калса, дүйнө таанымы кеңейип калса деген максатты көздөйт экенсиз да. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, сенин себебиңен бир адам хидаятка келип калса дейт. Бир адамдын хидаятка келиштиги сенин бейишке кириштигиңе себепкер болот дейт да. Ошо бир адамдын хидаяты сенин бейишке киришиңе себепкер болот дейт да. Анда эмесе мен сиздин сөзүңүздөн ынанып олтурам. Исламдын өзүнүн маданияты бар да. Динибиздин бир маданияты бар. Динибиздин маданияты боюнча сен канчалык ыр жазба, канчалык таланттуу болбо, канчалык сен алпамышка айланба, бирок сен элге сунуп аткан нерсеңде абийирге шек келтирген, ариет намыска, уяттуулукка шек келтирген нерселер болсо, сен таланттуу адамдардын катарына кирбейсиң дейт да. Сиздин аракетиңиз, далалатыңыз деле мына ошол исламдын маданиятына ылайык болгон ыр саптарыңызда эч кандай абийирге, намыска, чектен ашкан уяттуулукка жол бербеген, илгерки ата бабабыздан калган саптарды жандандыруу экен да, туурабы? Эң туура айтасыз. Биздин мына совет дооруна чейинки адабиятыбыз оозмо-ооз кандай сонун? Эң туура айтасыз. Кандай сонун, адамдарга ушундай бир таасири зор. Али күнгө чейин жана ошондой эле ошолорду оозмо-ооз жааттап калган кыргыз элибиздин зээни али күнгө чейин ошондой. Ойлоп көрүңүз, ошончо узак чоң чыгармаларды оозмо-ооз жаттап калышкан. Мынеке. Биздин элибиздин ушундай бир өзгөчөлүгү булчу. Эми ушул өзгөчөлүк аркылуу исламдын баалуулугун, исламдын үй бүлөдөгү ушундай бир үй бүлө баалуулугун кандай, же болбосо элибиздеги кандай көйгөйлөрдү исламдын закондорунун аркылуу ушундай сүннөттүн негизинде кандай ушундай бир чечүү маселесинде ушундай бир ыр аркылуу, поэзия аркылуу мындай бир таасир этким келет да. Бул жерде сөзүңүздө орундуу да, Камарал мырза. Мен барыбызга белгилүү болгон Кубатбек Жусупалиев деген бир жазуучубуз бар. Таанайсыз. Бул киши өзү алайлык. Учурунда ошол батыш адабиятынан катуу таасирленген, керек болсо бул жерде кээ бирки биздин Кыргызстандын орун алган кээ бирки сектанттардан дагы таасирленген киши, бирок акыркы мезгилде бир сөзү мага аябай жакты. Бул кишинин Муздак дубалдар деген баягы өтө бир жакшы чыгармалары бар. Бул киши сөзүндө эмне дейт? Айтат, таң көрү мурда оку десе тоготпой жүрүп, батыштын эле адабияты менен алек болуп калып, анан кийин кичине жаш топтолуп, аркы беркени аңдып калгандан кийин, байкап калгандан кийин, анан Саадийни окуп баштадым дейт. Чыгышка кайрылдым дейт. Анан чыгышка барсам, менин эс акылымды таңдандырып, эсимден оодарган талант, чыгармачылык, өзгөчөлүк ошол жакта турбайбы дейт. Анан бек байкап көрсөм, бу батышың деген бир секелек 15 жашар, 14 жашар жаш неме турбайбы дейт. Ал оюн зоокко берилген, өзүн кумарга алдырган, кээде мас болуп калып, эмне кылып атканын билбеген бир акылсыздыктын орду экен дейт. Саадилер дейт, чыгыш адабияты дейт. Булар даанышман, балпайган сакалы менен ар бир ишке туура баа берип, ал таразысын өтө туура өлчөп, адамдарга эртеңин дагы, бүгүнүн дагы, келечегин дагы айкындап көрсөтүп берген даанышмандардын чөйрөсү экен деп сөзү мага аябай жакты да. Бул Кубатбек Жусупалиев болуп алыш өзү кыйын. Бирок ошол кыйын кишилердин берген баасы бул сиз айтып аткан маселеде жашырылып турат да. Себеби дегенде чындап эле биз адабият менен көпчүлүк адамдарыбыздын акылын эмне кылып алдык, уурдатып алдык. Эмне дегенде
Биз бүгүнкү күндө адабият деселеди, көркөмдөп олтуруп, аны кооздугун чыгарам деп олтуруп бир жагынан анын маңызын кетирип алса, экинчи жагынан көркөмдөймүн деп атып адамдардын абирине кирип кетет. Туура айтасыз. Туура. Нерсе жөнүндө айткым келет да. Кээ бир азыркы заманбап акындардын ырларын окусаң, түшүнбөйсүң. Эмнени айткысы келип атканы? Эмнени айтып, кандай, эмне жөнүндө айтып атканы? Эми ошону жазып койсо, адабиятчылар укмуш, ого деп таң калып, ушундай бир сыйлыктарын берет да. Анан ал жерде кандай десеңиз, ушу эми баягы менин жан дүйнөмө иңир кирип, анан кийин ошол булут каптап тигиндей мындай деп эле ушундай да. Анан мурдагы барпалы кулуптукундай ташка тамганда ачык эле айткандай эмес. Ушуларды окуп карап көрүп туруп ойлойм да, баягы Манас Бердибеков менен Рахман Разыковдун бир тамашасы бар. Манас Бердибеков чыгып 4 сап бир ыр жаздым, мен акынмын деп 4 сап ыр окуйт да. Ырынын же мааниси жок, же уйкаштыгы жок. Акырын ташбака деп бүтөт да. Анан неме Разыков болсо күлүп өзүнчө, эми маке буну кандай түшүнсө болот дейт да. Анда Манас Бердибеков асманды карап ойлонуп, бул ырды түшүнүш үчүн дейт. Алам галактикасын, Европа, Азия, Нидерландия, Кытай иероглифтерин анан жүрөккө сиңирип, анан түшүнөсүң деп басып кетет. Чындап эле буну кантип түшүнүп атышты экен, биз түшүнбөйбүз. Мен мисалы жанагы көп акындарыбыз бар кыргыздын. Ырлары ташка тамга баскандай, ушундай бир оксаң, бүдөмүк эч нерсеси жок. Кадимки сайшы жерге сайып, куплеттеричи, тапкан сөздөрүнө, я Алла, ушу кишиге ушу сөздү бериптир дейсиң да. Карачы, ушу рызкысына ушу кишинин ушул сөздөрдү берип коюптур да дейсиң. Урматтуу биздин жалпы калайык журт, мен ойлойм бүгүнкү биздин берүүбүз аркылуу сиздер үчүн дагы бир чоң ачылыш болуш керек. Себеби дегенде, эгерде биз чындап эле поэзия десек, поэзияны Курандан, албетте Курандын азыр ички маңыздык жагына көпчүлүгүбүздүн кудурети жетпейт. Келиңиздер анын поэзиялык уйкаштык жагына кичине көңүл буруп көрөлүк. Куранда Таха сүрөсү бар. Таха сүрөсүн Алла Таала мынтип баштайт. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Таха ма анзална алейкал Кур'ана литашқа илля тазкирatan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. Урматтуу жамаат, карап көрүңүзчү, кандай уйкаштык жатат, кандай ыргак жатат, кандай кооздук жатат. Эгерде ушул нерсени өз кырааты менен окусаңыз, сизге кандай эргүүнү сунат. Алла Таала субхана ва таала ушул поэзияны бизге берген. Ушуну кыяматка чейин сактана турган берген. А өзгөчө кыргыздар үчүн бул сөз баккан, сиз айткандай сөзгө кызыккан, мектептеги экичиси деле ыр экен деп окуйт да. Мына ошол мезгилде чындап эле биз элибизге ырды сунганды да билишибиз керек экен да. Ыр деп эле сиз айткандай эптеп бирдемкени чумбалап келип туруп эле мына дебестен, жок, менин ырым ичинде эмнени катып турат. Эмнени сунгусу келет. Көрсө биз балдарыбызды деле ошого тарбиялап алыптырбыз. Ыр издесе эле сүйүү жөнүндө ыр изде. Бүгүнкү күндөгү акындардын 95% сүйүү жөнүндө жазышат. Анан үй ичиндеги ажырашкандар азайып кеттиби? Сиз айткан суроону кайра койгум келет да. Камбарал мырза. Ушул тегеректе дагы бир оюңузду билдирсеңиз. Чындап эле ырдын көптүгү жашоону оңдоп койдубу? Ырдын ошол ар бир саптары дагы илхам деп коет, инсанга Кудай Таалам тарабынан берилет. Аллах табарака таала жакшы илхам берет, жана жаман илхам берет адамгачы. Ошондой эле Ош-Шамси сүрөсүндө дагы ушундай келет. Астаиз билла ва нafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha
Qad aflaha men zakkaha ve qad khaba men dassaha. Sadaqallahul azim. Allah Taala insandın gökrögüne ушул жерге nafs degенди орнотуп, жана жакшы жана жаман ilham berүүчү Allah'ka ant деп баштайт да. Жакшы жана жаман ilham берип турат экен Аллах Таала. Көкрөггө nafsти, ар бир пенденин көкрөгүнө nafsти коюп туруп. Qad aflaha men zakkaha, ким эгер ошол nafsисин жакшы ilhamдарды гана алып, кабыл кылып, тарбияласа, ал ийгиликте дейт. Мынеке. Wa qad khaba men dassaha, эгерде ким ошол nafsисин жаман ilhamдар менен толтура турган болсо, анда ал зыянда дейт да. Мынеке. Эми акын деле ушул. Жакшы илхам келет, жаман илхам келет. Бирөөлөр Алланын өкүмүнө ылайык эмес илхамды тандайт. Мынеке. Күйөөсү бар койнунда. Бирок дагы да сүйүү жөнүндө жазат, шүгүрү жок. Ыр дегенди жазганда баягы куулуу деген бар. Ошол ырыңын ичине кирип, ошого куулушуң керек. Анан куулуп, башка бирөөнү зээниңде ошону зына катары тутуп, ан сайын жакшырып чыкпайт ал өзүң ошондой бир жашабасаңчы. Анан эгерде жок, Алланын өкүмүн бузбай турган, ошондой илхамдар менен толтура тема. Камарал мырза, сиз мага дагы бир ашылыш жасап бердиңиз. Ушул сөзүңүз менен. Илгерки биздин, мен жогору жакта айтып өткөн ошол залкар акындарыбыздын көпчүлүгүн олия экендигин кеч билип отурабыз. Алардын жазып өткөн ырларындагы жашырылган сырлар бүгүн ачылыш катары көрүнүп атат да бизге. Көрсө ошондой олиялык даража же болбосо адамдар туйбаган нерсени туюп алуу, адамдар сезбеген нерсени өзүнүн акылдын курчтугу менен парданы тешип берип, ал нерсени аңдып туюп алуу, сиз айткандай нафсти туура жака буруудан жетет турбайбы? Эгерде нафсти туура жака, илхамды туура эмес жактан алсаң, сага андай сырлар ачылбайт. Ал эми сен илхамды туура жака бурсаң, нафсти туура жака тарбияласаң, анда Аллах Таала сага ошондой олиялык эмнени берет экен, мүмкүнчүлүктү же болсо кандай олиялык бир өзгөчөлүктү берет экен. Бул олиялык деген сизде көпчүлүк адамдарга дагы мындай бир сын катары айтышы мүмкүн. Аны сен сезип эле турам. Себеби дегенде олиялык деген жок дегендер бар. Жок, мен айтат элем, олиялык болгону Кудайга жакын болуу. Ким Кудайга жакын болот десек, кимдин куулуусу жакшы жакка куулса, кимдин аракети түздүккө болсо, кимдин күч кайраты эмгеги жакшылык үчүн арналган болсо, Аллах Таала ошол жакшылык эшиктердин аркасынан эмнени дагы жакшылыкты ачып бара берет. Мына ушул жерде айткым келген нерсе, көрсө биздин ошол акын ата бабаларыбыздын өзгөчөлүгү, алардын салмактуулугу ушул жерде жашырылган экен. Сиздин дагы бир бизге арнай турган бир ырсаптарыңыз болсо, биз ошол ырсаптар менен дагы сөзүдү уласак. Жакшы болот. Мен бир дагы бир ырым бар, ошол азыркы темабызга ылайык. Бизде исламда зына деген термин бар. Ал ошол зынаны көптөрү махаббат деп, ушундай көмүскөлөп, сүйүү деп, арзуу деп ошону которуп койгон, бирок анын аркасында бир күнөө иштер бар да. Мына ушул туурасында бир ырым бар, ошону окуп берейин. Кечирип коесуз, Камрал мырза. Сиз ушул ырыңыз менен бизде көпчүлүк ушул чыгармачыл майданда жүргөндөргө бир каттуу эскертүү берет окшойт анда. Эми ар ким өзүнүн ыктыяры. Бул менин ырым, бул менин оюм, менин жеке пикирим. Мен ойлойм, ушундай, акыйкатында ушундай деп ойлойм. Мейли кандай адам болсун, ушундай бир сиз сыяктуу пикирлешет элем, пикир алмашат элем. Эгер меникинен пикири оорураак болсо, ошонун пикирине кошулуп кетет элем. Значит, анын пикири канчалык ашыктыкты, эгер меникинен туура боло турган болсо, канчалык ашыктыкты жар салбасын, ал эгерде сиздин пикириңизден үстүн келсе, сиз ага кошуласыз. Урматтуу огандык мекендештер, бүгүнкү биздин берүүбүз жон гана берүү эмес, керек болсо таймаштын дагы берүүсү деп биз санашыбыз керек экен. Анда сизде, Камарал мырза, кечек сизде. Бул ырдын темасын чындыгында кое деле элекмин, жөн эле окуп берейин. Зыяндуу сезимдерге закын болуп,
зынаалуу көз карашка жакын болуп, уул кыз өмүрлүк жар эл журт турса, уятсыз ыр жазбаймын акын болуп. Атактан бийик молдо атын болуп, акырет турган кезде жакын болуп, асман жер ортосунан жашоо берсе, арманды кантип жазам акын болуп. Жок жерден жаман адат өнбөс экен, журтубуз жеңил сөзгө көнбөс экен, Жусуптай молдо кылыч тоголоктой, жамагы жакшы акындар өлбөс экен. Кур жерден кемчиликти көрбөс экен, куру сөз элдин оюн бөлбөс экен, Кудайды мактап өткөн жеңи жоктун, куруна эрмешкен эл өлбөс экен. Ачуу сөз акыйкатты теппес экен, азгырык сезимдерге жетпес экен, атагын медалдарын колко кылса, арзанды эли мээрчип кетпес экен. Ал кезде аттуу баштуу башкача эле, намазкан даарат кузул таптас эле, ак сөөкмүн пакизамын деген кыргыз, аламан журт башынын кашкасы эле. Бузуктар үйрөтүшөт түзүксүнүп, түзүктөр унчугушпайт үзүксүнүп, арактан арылбаган бейнамаздар акылын айтып турат нүзүпсүнүп. Аллаху акбар. Баракалла, баракалла. Бизде кыргыз айтат ушунда оп баракелде деген сөз айтышат го. Оп баракелде деген сөз, баракалла, Алла таала береке берсин саптарыңызга. Камарал мырза, ушул ырып саптарыңызга ат кое элекпиз. Биз жалпы биздин көрөрмандарға, угаргандарга сунуш калтырсак кантес. Ушул ырды кайра-кайра угуп көрүп туруп, ошолор бир ат беришсе. Анан ошол сунуштарды дагы биз эмне кылып көрөлүк, карап көрөлүк. Анан ушул саптарыңыздын эң аягына келген учурда баарысы эле түзүксүнөт, эмне дедиңиз? Нүзүпсүнүп, акылын айтат деген менен бар. Нүзүпсүнүп. Мына ушул жердеги нүзүпсүнүп деген сөзүңүздө мына ошол кадимки эле ошол сынган кылычтагы нүзүп бейди сиз максат кылгансызбы? Ошол нүзүп аталык деп Кокон хандыгында аталык болуп турган кыргыз атабыз болгон. Эми ал кезде ал чындап эле эл жетектеген, эл башкарган, акылы ачык чыгаан адамдардын бири болгон. Хан деген хан тукуму, ханзада жаш бала болгон ал убакта аталыктар болгон. Негизги иште ошол аталыктар, негизги акылды аталыктар айтып турган да. Эми мен айтып атам, арактан арылбаган бейнамаздар. Нүзүпсүнүп, алар акыл айтат. Акыл айтат деп. Субханалла, карабайсызбы? Сиз бүгүнкү биздин коомубуздагы жашап аткан көрүнүштү тирүү элдин көзүнө көрсөттүңүз да азыр. Иншалла Алла таала ошол нерсеге тафик мүмкүнчүлүк берди. Ушул саптарды дагы Кудай таалам жаздырды магачы. Алхамдулилла. Эми пенде биз алсызбыз го. Биз айта албайбыз, мактана албайбыз. Мен ушуну деп болсо мен депчи. Баракалла. Баракалла сизден. Өтө кызык теманы ачтыңыз, Камарал мырза. Билесизби, мен сиздей болгон акын менен, мен көп акындар менен өзүнчө программасы жок көп кезигишем. Көп баарлашабыз, көп сүйлөшөбүз, бирок баарынын эле аракети кайсы бир деңгээлде сөз айкалышуусун, же болбосо сөз ыргагына эле, анын төп келүүсүнө эле маани бере берет дагы, ички маңызы, ички көтөрүп жүргөн миссиясына эмне кылышпайт, маани беришпейт. Ошондуктан Аким устаз, айтыңыз. Мына уул кыз өмүрлүк жар эл журт турса, уятсыз ыр жазбаймын акын болуп дебедимби? Мен көп акындарды билем. Мен ошолордой болуп ыр жазыштан уялат элем да. Алла. Себеби? Ата сакал бүткөн уул кызы, келин кызы, өмүрлүк жар эли журту бар. Кантип ушул ырды жазды дейм да, баягы арзу, ашык же мынау жер чыдабайт ага. Кээ бир жашы 60ка таяп калган энелерибиз бар. Али күнгө чейин мен издеп жүрөм деп жазат да, мен арзуумду издеп жүрөм деп. Эми бул исламга, динге, биздин адептерге жалпы баалуулукка төп келбейт. Адам ата бабаларыбыздын тушундагы адептерге биз мен көп ойлоном да, ушинтип кыргыз жүрө берсек биз кандай күнгө түшүп болобуз? Канткенде биз кайтабыз ата бабаларыбыздын адебине депчи. Биздин өзүбүздүн адабият жөнүндө бир кичинекей маалымат айткым келет жалпы көрүүчүлөргө. Биздин кыргыз адабиятын 19-кылымдын ортосуна алып келип түптөлгөн деп айтышат да. Эмне? Байыркы элдердин катарына келген кыргыздын адабияты 19-кылымда түптөлөбү, урматтуу угарман?
Бизде Жусуп Баласагын деген ишеткөн. Жусуп Баласагындын Кут алчу билим деген китеби бар. Барыбызга белгилүү. Бул киши ошол китебин 1050-жылы жазып бүтүп, аны ошол мезгилдин падышаларына белек соога катары сунган. Эгерде Жусуп Баласагындын эмгеги мындан 1000 жыл мурда жазылса, кыргыз адабияты эми түптөлдү деген суроо койгум келет да. Эгерде ошол кыргыз адабияты чындап эле 19-кылымды түптөлдү дегендер болсо, мен айтат элем силер түптөгөн жоксуңар деп. Себеби дегенде кыргыз адабияты ушундай болуш керек. Кыргыз адабияты өзүнүн ичкиги ташып жүргөн, катып жүргөн анын данеги ал эл үчүн элди оорутпаган, элди мас кылбаган, элди азгырбаган, элди чалдыктатып аны жыгытпаган эмне болуш керек эле? Чоң максат болуш керек эле. Мен жанагы сиз айтып аткан сөздөрдөн бирисин түшүнүп атам. Жөнөкөй бир окат болот. Көп деле кооздол болгон. Ал курут. Курут эмне дегенде бул таза сүттөн бышырылып, айран болуп, сүзүлүп, анан курутка айланган, аны жесең сага пайдалуу. Бирок анын жанында аябай кооздолгон эмне турат? Дагы бир азык турат. Анын сыртына жазган, сүрөтүн чаптаган, аны боёгон, көккө, сарыга, жашылга, анан сен алып барып жейсиң, ал сага таттуу сезилет. А ичиңе киргенден кийин сенин денеңди бузат. Сиз айтып аткан маселеде сөз канчалык карапайым, жөнөкөй болгону менен анын ташып келген маңызы, максаты жакшы болсо, ал биздин аң сезимибизди да ошондой кылып дарылайт экен. Ал эми жанагындай болуп туруп, кооздолгон конфеттин ичин жеп алып туруп, тишибиз түшүп, ашказаныбыз тешилгени, бул куду сиз айтып аткан маселе болуп чыгып атат да. Аким устаз, мына Жусуп Баласагын атабыз жөнүндө айттыңыз. Жусуп Баласагын атабыздын ошол 1000 жылдык китеби эмне үчүн али күнгө сакталып калды да? Мынакей. Кечеги эле залкарларыбыздын атын балдарыбыз унутуп калды, айта албайт. Бирок 1000 жыл мурдагы Жусуп Баласагын атабыздын китеби бул дин маселесин, диндеги нерселерди жазгандык үчүн сакталды. İnsanlarga пайдалуу, баалуулукту ташыгандык үчүн. Bir ырын окудум. Жусуп Баласагындын ушундай ыры бар экен. Пайгамбарыбыздын жубай тандоо жөнүндө бир хадиси бар. Ооба. Биринчи ата тегине неме, 4 түрлүү болот аялдар. Ата тегине, малы дүйнөсүнө, сулуулугуна, анан ыйманына деп туруп келип туруп, эң акыры ошол ыймандуусунан калбагыла деген ойду айтат. Пайгамбарыбыздын ушундай хадисин бар. Ошону ырга салган да. Анан келип туруп, эң акыркысы ошол ыймандуусунан калба деп туруп, бир канча бир 10 куплет экен. Карабайсызбы? Ошол 1050 жыл десеңиз азыр 2022 дейбиз. 1000 жыл болуптур. Эми бул жерде ошончолук деле арзуу жок, же болсо тигиндей мындай жок. Мына коомго пайдалуу нерсе экен. Коомго бир багыт бере турган, коомго бир тарбиялык, ошого мугалим боло турган экен да, карабайсызбы? Бул значит поэзия өзү эгерде өз ордун тапса, коомду оңдоого келгендеги эң күчтүү курал экен да бул. Себеби дегенде сиз айткандай биз чоң кичик дебей, аял эркек дебей, ошону окуп, анан кийин түптөлөт экенбиз да, аң сезимибизди түздөйт экенбиз да. Себеби дегенде адамдын өзүнүн турпаты биринчи анын акылында турат, сезиминде турат, туурабы? Анын бою, анын чөнтөгү, же болбосо анын сулуулугу эч кандай мааниге эмес. Бирок инсандын эң маанилүү жери анын аң сезими. А эгерде аң сезимди биз туура нерсе менен сугарган болсок, анда сөзсүз түрдө биз эртеңки келечектеги соо, сергек, күчтүү ойго кыргыз коомчулугун түптөйбүз. Аким устаз, адамдарда байлык, дүнүйө, илим, техника шунчалык өсүп кете берет экен. Ооба. Бирок адеп ахлак ошону эч өспөйт экен да. Мына 70-80 жыл мурда азыркы телефон, азыркы машина, азыркы ушундай нерселердин баардыгы жомок эле. Азыр ушулардын баардыгы бар да. Эми азыр айтып атышат, жанагы телепортация деп. Ушул жерден 1 секундтун ичинде Маккага барып, же болбосо Нью-Йоркко барып тамактанып келе тургандай ушундай бир жомоктор чыкты азырчы. Телепортация деп.
балким бир убактарда ушул дагы реалдуу жашообузга кириши мүмкүн. Кирген менен дагы баары бир биз пайгамбарыбыздын хадисине, Алланын ошол улуу Кур'ани Каримге кайрылмайын адеп ахлагыбыз мындай бир ордуна келип оңой албайт экенбиз. Өзүбүздү адам катары тааный албайбыз. Техникабыз, илимибиз ушунчалык өнүккөн менен сенин инсандыгың өнүкпөйт экен. Мына бул чоң көйгөй базыркы бүткүл айтып атат го, көйгөй экономика дейт. Мунун баардыгы менин оюмча динсиздиктен. Алла разы болсун. Алла разы болсун Камарал мырза. Урматтуу биздин катталуучулар, жалпы калайык журт, сиздерге сунуштап аткан биздин берүүбүз аркылуу сунуштап аткан негизги максатыбыз эмне дегенде, келиңиздер аң сезимибизди, жан дүйнөбүздү, биздин өзүбүздүн акылыбызды таза нерсе менен суарганды үйрөнөлүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, силер Кудай Тааладан чындап уялганды үйрөнгүлө деген. Пайгамбар сахабалар айткан, я Расул, биз чындап уялабыз дегенде, мен ал уялууну айтып аткан жокмун. Чындап Кудай Тааладан уялган адам бул өзүнүн акылын зыяндуу маалыматтан сактаган адам деген. Алкынын арам тамактан сактаган адам деген. Мына ошондуктан келиңиздер Кудай Таалага уялууну биз сиздерге сунуштоо менен кошо биздин бүгүнкү берүүбүзгө болгон ой пикириңизди сунушуңузду сөзсүз түрдө комментарийге калтырасыз дагы. Аны менен кошо биздин келечекте буйруса атайын поэзия рубрикасы сиздерди дайыма күтөт. Сиздер болсо поэзия рубрикасын күтүңүздөр, себеби дегенде сиздер сөзсүз түрдө бул жерден өзүңүздөргө, чөйрөңүздөргө, дүнүйөңүздөргө, ахиретиңиздерге пайда аласыздар. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн жыйынтыгына жакындап калдык. Камарал мырза, сиздин элге айтсам эле деп айтылбай калган эки ооз сөзүңүз болсо, сизде мүмкүнчүлүк. Рахмат. Биринчиден кыргыз элиме жерибиздин бүтүндүгүн, элибиздин ынтымагын, бардыгыбызга, жашообузга береке, жана ошондой эле бири-бирибизге ушундай бир түшүнүү менен, бири-бирибизге мурдагыдай мындай бир жакшы мамиледе жашашлыкка, бири-бирибизди көтөрө билсек, бири-бирибизди ушундай бир жакшы сөздөрүбүздү аянбастан сүйлөп, жакшылыкка чакырып, ушундай бир жакшылык нерселерди каалап, жана ошондой эле урмат сыйлаган адамдардан болсок деп ушундай тилегиңиз бар. Кудай Таалам тилегиңизди кабыл кылсын. Бүгүнкү программабызга келип, өзүңүздүн ой пикириңиз менен бөлүшүү менен бирге жакшы чыгармаларыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, сиздер менен Камарал мырза, сиз менен биз келечекте дагы көптөгөн жолугушуулар күтүп турат деп. Ал эми жалпы биздин угармандар, сиздер менен кийинки берүүлөргө чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.